иштер министрлигинде ички иштер органдарында иштегениме 4 жыл болду буюрса. Бала кезимден тегерегимдеги бир туугандарым, байкелерим болгондуктан мен мындай бала мүнөз болуп, эркек мүнөз болуп өсүп калгам. Эркектердин оокатын кылганга издигердим аябай. Ошол өзүм кичинемден милиция кызматкери болуу менен аябай сыймыктанчумун, иштегим келчү ушул кызматта. Орто жолдон аябай болду мага бут тосуулар. Сен боло албайсың, кыз кишиге эмне кереги бар мындай жумуштун? Кыз кишиге ылайыктуу жумуштардан иште деп. Үйдөн да каршы болгондор болду. Мен атам өзү каршы болду чынында. Колдогон менин апам болду жалгыз. Башына киргенде эми кыз кишинин эле жумушу да деп балдар да көнө алышпай жүрдү чынында. Бул сен кызмат кыла албайсың, бул жумушту аркалай албайсың деп ишенбөө көрсөтүштү. Бирок мен ушу балдар арасында жүрүп дагы өзүмдүн кызматтын милдетин так аткарып, мамлекетке аябай андай спорт жагынан, кызмат жагынан дагы жакшы ийгиликтер көрсөтө аладым. Азыр тегерегимдеги болгон эркек балдардын баары мага жакшы мамиледе, чынында. Сыйлашат, бири-бирибизди сыйлашып жакшы кызмат алып барабыз. Кандай кыйынчылык болсо да бири-бирибизди көтөрүп турабыз. Ар бир адамдын баардыгы өзүнүн кыялында болсо, бул кыялды кубалап өзүнү жеке адам өзүнүн кызыкчылыгы менен күрөшүш керек. Бул кызыкчылыкты дайыма күрөшүп калбай, дайыма күрөшсө бул жетет деп ойлойм ар бир аял заты. Бул жумушу оор, кыйынчылык негизинде. Органда милиция кызматкери болуш, иштеш аябай эле кыйын негизи. Ошонун кыялында иштейм деген өзүнүн үмүтү болуш керек да, үмүт сезимдери, ички жан дүйнөсү өзүнүн кыялында болсо иштеп кете алат бул жумушту ар бир кыздары. Никто бул эркек бала, эркек мүнөз эмес. Ошо өзүнүн мечтасында милиция кызматкери болом деген адам боло алат да. Мен өзүм ошентип жеткем да. Мага көп эле бут тосуулар болгон, сен боло албайсың, бул кызматта иштей албайсың деп. Бирок мен такыр болбойм, ушинтип калдым дебеген эмесмин. Жетем деген мен жеттим ушул жумушума. Сыймыктанам буюрса. Мени бир туугандарым жеткениме айылдаштарым аябай сыймыктанат менен. Айылга барган сайын мени сыйлап аябай мактап турушат.